биздин монол жерибиз кыргыз жери экендигин билип, мен ушул жерде топурак чачып, кече аскерден келген кезимде дагы атам экөөбүз ушул жерге балыкка барганбыз. Кече курултай өткөн жерден бир 500 метр арыраак жерде, ошол жерде аябагандай бир керемет канал, дарыя болчу. Ошол жерден балык кармачыбыз. Атам эмнегедир жүрчү экөөбүз балыкка барып келели деп, мага аябай картайып калгандай көрүнгөн. Көрсө ошол мезгилде азыркы менден 6 жаш кичүү болгон экен. Ошондо 50 жашта болгон экен, 51 жашта. Мага картайып калган киши көрүнчү. Ошо атам торду тартса, кыйналып калбаса экен деп, ата таштап кое бериңиз дейт элем. Ошол кезде биз ар жактан балыкты айдап келип, атам торду момундай тартканда жок дегенде бир 2-3 килограмм керемет балык чыкчу. Мына кандай жер болчу. Ошол жерди менин чоң атамдын атасынын, атамдын киндик кандары тамган, издери калган жерди мен ушул туура чечилип атыптыр деп берген болсом, бул дүйнөнүн мага кажети жок. Бул дүйнөнүн мага кереги жок. Ошондуктан айттым. Гүлүн көккө сапырабыз деген кишилерге. Атып, Касым Тыныстановго окшотуп. Өрттөп күлүмдү кемпирабадын үстүнө чачырып эле. Бирок мен айтканымдан кайтпайм деп. Бекер айтыптырсың сен. Үйгө чакырып, мындай кылсам, мындай кылсам, макул болгондой болду. Кызылдай калып. Ал жердеги болгон маселеде биз кемпирабадтын маселеси чыга элек болчу. Түп-түз туруп эле туура эмес маалымат тарата бериш азыр мода болуп калды да. Бар иштеги бар нерсени айтып алууга мүмкүнчүлүк жаратканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Аманчылык болсун, жакшылык болсун. Сиздерди дагы жараткан өзү коргосун. Кыргызстанда азыр акылдуу болуш коркунучтуу. Ошол акылдуу өсүп келаткан жаш, ой жүгүртүү кабилети бийик инсандардын бирисиз, Самат мырза. Жараткан Аллах өзү ушундай бир өз алдынча ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүгү бар азаматтарды, жигиттерди, кыздарды. Биздин кеп саныбызда эмес, сапатыбызда. Сапатыбыз аябай начарлап кетип баратат. Саныбыз өскөн менен 7 миллиондоп жар салган менен ошол баардык нерсени окуп, билип, аңдып, сезимтал болгонуңуз үчүн мен сизге чын дилден ыраазычылык билдирем. Себеп бул кооптуу коом, кооптуу заман. Сиз бирөөгө караганда бир нерсени көбүрөөк билсеңиз, демек сиз ал кишинин алдында душмансыз. Сиз билип турган нерсеңизди айтып койсоңуз, сиз эл бузарсыз. Бизде ошентип эле айтып келген. Кече эле Сооронбай Жээнбековдор айтып келген, ага чейин Бакиев деле айткан, багын көтөрө албай кетишти деп. Жок айланайындар. Мына Жапаров айтып атпайбы? Келген эле кызмат сурайт экен деп. Айтчы, ким сурады, ошолордун фамилиясын айтып койчу, эл билсин. Ким кызматтын кул экендерин айтып койчу, билсинчи эл. Кандай дейсиң? Мисалы, Исхак Масалиевди кандай кызматка десең барбайт ал. Мадумаровду канча гана президенттер кандай гана кызматтарга чакырбады, мен абсолюттук түрдө барбайм. Ал эмес, жогорку кеңештин комитетине да барбай атпайбызбы биз? Андай жомокторду башка жерде айтыш керек, башка кишилерге айтыш керек. Ошондой. Рахмат сизге.